Бүгүн президент Сооронбай Жээнбеков Бишкек шаарынын мэри Азиз Сурахматовду жана өкмөттүн Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Алтынбек Намазалиевди кабыл алды. Анда азыркы кырдаал өлкөдөгү коронавирус инфекциясынын жайылышына жол бербөө жана азык-түлүк коопсуздук чаралары талкууланды. Ушундай мезгилде элибиздин кандай катмары калктын ушундай жардамга муктаж экенин биз даана билебиз. Ушу тизме менен толук жардам бериш керек. Бир дагы адам муктаж адам калбаш керек да мындай оор учурда. Мына айрыкча билесиңер, күнүмдүк ресеси күндө таап, күнүмдүк жумуш менен өз тиричилигин өткөзгөндөр мына кыйналып жатат. Мына ушуларга биз жардам көрсөтүшүбүз керек. Мамлекеттин деле мына мүмкүнчүлүгү башка мамлекеттердей болбосо дагы, бирок ушундай оор мезгилде, кыйын мезгилде бир дагы адамды, бир жараныбызды кыйналгандарды кароосуз калтырбайбыз. Резервтер бар. Анын баарын тең колдонобуз буюрса. Өлкө башчы билдиргендей, Бишкек жана Чүйдө ички миграция агымы күч алгандыгына байланыштуу кырдаалды көзөмөлдөө татаалыраак, айрыкча күнүмдүк жумушта иштегендер. Аларды азык-түлүк, тамак-аш менен убагында камсыздоо зарыл. Көбүнчө баягы кызмат көрсөтүү тармагында иштеген элибиз кыйналып атат. Мына ошол кээ бирлерин дагы ишти жандандырабыз деген ниетибиз бар, бирок ал мезгил келилек дагы. Ошо 24-тү, 25-и буюрса ошондо көрөбүз. Андан кийин чечим кабылдайбыз. Анан өткөндө мэр менен да сүйлөштүк, премьер да сүйлөштүк барыбыздан. Анан кээ бир ишканаларды иштете баштайбыз. Алардын тизмеси бар азыр. 3 этапка бөлдүк, ага да келебиз. Бирок ошого чейин чыдап, айрыкча ушул азык-түлүккө, тамак-ашка муктаж болгон элибизге жардам бериш керек да. Ушуга катуу көңүл бургула. Буюрса будан да чыгабыз Кудайдын колдоосу менен, аракетибиз менен. Жакшы күндөр да келет, экономикабыз оңдолот буюрса, Кудай кааласа. Бирок ошого чейин күн-түнү муктабай аракет кылып, элди арасында болуп, элге жардам берели. Бишкек шаарынын мэри Азиз Сурахматов борбордо 56 000 аз камсыз болгон жана муктаж үй бүлөлөрдүн тизмеси түзүлгөндүгүн маалымдады. Аларга көмөк көрсөтүү үчүн өкмөттүн линиясы боюнча мамлекеттик материалдык резервтер фондунан 300 тонна ун бөлүнгөн. Ага кошо эле эл аралык кайрымдуулук фонддор, бизнес өкүлдөрү жана шаардыктар калктын аярлуу катмарын азык-түлүк менен камсыздоодо мэрияга колдоо көрсөтүп жатканы айтылды. Күнүмдүк тамак-ашка керектелүүчү азык-түлүктөр менен колдон келишинче жардам берип атабыз. Карантин башталгандан бери ушул күнгө чейин күнүнө 20 үй бүлөдөн жакшы болуп калганда 60 үй бүлөгө чейин бир күндө жетишип таратып берип атабыз. Эми 3 машина бөлүнүп алып иштеп жүрөбүз. Башталгандан бери ушул 1000ден ашык үй бүлөгө жардам берилди. Ал эми өкмөттүн Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Алтынбек Намазалиев муктаж үй бүлөлөргө жардам берүү жана аймакта азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылуу боюнча иштер жүргүзүлүп жатканын маалымдады. Президент жолугушуунун аягында калктын саламаттыгын өзгөчө кырдаал жана өзгөчө абал тартибинде күчөтүлгөн чараларды сактоону тапшырды. Айжамал Майлиева, Бакыт Кошалиев, 5 канал.